ертеңгіге көтеріп, мен көптеген мыйзамдарды талқылауға болгон біздің күшімді жасаймын. Ақырғы бірнеше жыл ішінде шайлау шоу ойланды. Күлік күнүндө Тулпар тушунда Альянс партиясы менен Жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган эки азамат Бишкекте шайлоочулар менен жолугушту. Алар кесипкөй, чет өлкөдө билим алган, заманбап идеяларга бай Эмилжан Кырчиев жана Чыңгыз Айдарбеков. Талапкерлердин парламентте мыкты мыйзамдарды жазып, алардын аткарылышын көзөмөлдөп, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болууга акылы да, кудурети да жетет. Төшбек үчүн, жолдос көрүү үчүн ошо парламентке барып, колдош бараткан жокпуз. Чын жүрөктөн ушу мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабай, өзүбүздүн колубуздан келген салымыбызды кылабыз деп баратабыз. Мурдагы тышкы иштер министри мамлекеттик кызматта 20 жылдан ашуун иштеп, ири долбоорлорду ишке ашырып, өлкөгө инвестиция тартууга көмөктөшүп келген Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттин азыркы кейиштүү абалына токтолду. Айтымында Кыргызстан эгемендикке ээ болгон жылдардан тарта социалдык экономикалык чөйрөдө мактанаарлык жылыш болгон жок. Өлкөдөгү туруксуздуктун айынан ишин таштай качкан инвесторлордун агымы күч алды. Өлкө мамлекеттерде кийин жашагыбыз келет. Кана колуңарды көтөргүлө. Мына урматтуу мекендештер, ошол колуңарда биздин келечегибиз. Биз баарыбыз биригишибиз керек. Талапкерлердин аткарылган ишине баа беришибиз керек. Жолугушуу суроо жооп иретинде уланды. Шайлоочулардын көбү мектептердин, бала бакчалардын жетишсиздигин айтышып, жалгыз бой энелердин укуктарын коргоого, жаштарга колдоо көрсөтүүгө багытталган суроолорун узатышты. Талапкерлер кубаттуу өлкө куруу үчүн күчтүү мыйзамдарды ишке ашыруу маанилүү экенине токтолушту. Жогорку кеңешке барып калса, маанилүү маселелерди чечүүдө дайыма эл тарапта болууга убада беришти. Жаш келсе ишке деген шайлоочулар Альянс партиясына ийгилик каалап, ак батасын беришти. Жүрүүңүз таза болсун. Адамдын сапатыңыздын жакшылыкка көрсөтүн. Жакшылыкты каалайбыз адамдын өз керек. Дайыма чындык үчүн, дайыма элдин жакшылыгы үчүн, эркиндиги үчүн, ушул жакшы мамлекет үчүн кызмат кылган уулдардан болдулар. Кудайым сиздердин жолуңузду ачык кылсын.